Саламатсыздарбы? Бүгүн буюрса 9-чу сабагыбыз. Буюрса бүгүн HTML'ди акыркы сабактарын өтүп жатабыз. Ошондой эле кийинки сабактардан биз CSS менен өтөбүз. Бүгүн биз бул жакка бир свет менен иштеп көрөлү. Бул body'нин өзүнө гана. Так, Ctrl V менен тегизе алабыз. Бул body'нин өзүнө bcolor деп жазып алабыз. Барабар коштоңча. Эми bcolorдун ичине мисалы биз англисче бир светти жаза турганбыз, мисалы black деп жаза турганбыз. Автоматтык түрдө бул body форматы бул жагы уже караңгы болуп калды. Эми биз бул жагына эгерде red кыла турсак, уже красный болот. Green бере турганбыз, мисалы эгерде өзүңүздөр англисче светтерди билсеңиздер, ошол автоматтык түрдө бул жагы өзгөрүлүп кете берет. Green бар. Андан кийин дагы үстүгө светтерден так, lime бар. Lime бар. Lemon. Так, лимон цветочок. Так, биз пока что красный цвет менен коюп турайлы, или green бар, Green. Сохранить турайлы. Эми биз бул жакта дагы тегтерди көрө алсак болот. HTML свет деп коелу. Свет, color, HTML код, картинкага кетип беребиз. Бул жерде эгерде биз биле турган светтерди боло турган болсо, мисалы бул жерде так, бул жерде светти көрүп алабыз. Так, например, азыр көрөбүз. Вот, бул жерде салмон дейт. Цветни өзгөрүшү, салмон. Ушуну эле алып келип берке. Green salmon деп коюп турсак, автоматтык түрдө ушул цветке өзгөрүлөт. Бул жерде андан кийин pink бар экен, orange red бар. Orange турмусак. Бул жерге болгону bcolor го. Өзүңүз кайсыл цветти билсеңиз, ошол цветти жазсаңыз, бул жака сизге автоматтык түрдө HTML тегиңизди, мына бул жерде бардык цветти ошол жака өзгөртүп берет. Бул жерге биз HTML-дин өзүнөн гана иштеп атабыз. Эми биз эгерде биз так, андан кийин бизге дагы экинчи дагы тегибиз бар. Бул 6 значный код деп коет. Значный болгондо сиздер кийинчерээк ушундай нерсе менен дагы аябай көп душар болосуздар. Так, биз бул жерде бир кодубуз ошол калтыр. Биз бул жерге эгерде так, значит, бул жерге эгерде биз решетка 6.0 кое турган болсок, бул жерде негизи 6.0 кое турган болсок, бул так, 6.0 кое турган болсок, бул автоматтык түрдө караңгы болуп калат. Бул цветтин аты биз цветтин атын жазабыз. Бул жерге RGB свет деп коелу. RGB свети. Так, RGB HTML деп коеюн. HTML автоматтык түрдө. Палитра. Так. Да, я адашпын. RGB. Цвета. RGB автоматтык түрдө турган болсок, азыр бул цветти дагы көрөбүз. Свет таблица, цветин кодовый RGB. Түшүнүп берейин силерге. RGB-дан дагы бир код. Бул жерге мындай 3 свет менен иштейт. Бул жерге красный, зеленый и синий свет, 3 свет менен иштейт. Эгерде биз бул жерге башына 2 F кое турган болсок, автоматтык түрдө биздин светибиз мындай красныйга өзгөрүлөт. Бул жерге эгерде биз бул F биринчи красный болуп турат да, бул жерибиз так, бул жерде красный болуп турат. Эгерде синий кыла турган болсок, бул жерге 2.0, андан кийин FR кое турган болсок, биздин кодубуз бул цветке өтөт. Ошол 3 цветти пайдалансаңар болот. Же болбосо аягына 0.2F кое турган болсок, бул жерге автоматтык түрдө бул синий цветке өзгөрүлөт. Ошондой болуп. Ошондой эле бул жерде биз RGB-да эң эле удобный жактары, мисалы бул жерде дагы жана кайсыл цветтер менен өттүк. Бул жерде эмнеке 6 значный свет. Бунусунан берсеңдер болот. Буну биз негизи бул отдельный тема болот. 6 значный код. Pink-тиги бул 6 значный копирайт этип турелу эле. F-тан баштап буга кое турган болсок,
автоматтык түрдө бизге мындай свет жаратып берет. Бул жерде болгону 6 значный светти алып алышыбыз керек экен минекей. Бул аралаштырат. Мисалы RGB кое турабыз, мисалы түрдө ушундай кылып светти оңдоп берет. Ошондой эле бул жерде дагы светтер бар. Өзүбүз дагы тандап светтерди дагы койсок болот. Минекей 6 значный свет бул 6 сандуу. Эгерде бул бирөөсү жок боло турганбыз, бул автоматтык түрдө светибиз иштебейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушуну койсок болот. Мисалы мисалы мен муну тандадым. Бул жерге так, бул по-моему. Так, эгерде муну кое турабыз, минекей автоматтык свет болуп кетип жатат. Так, ошондой эле так 6 значный светтер бар экен. И бул жерде дагы толтура светтер бар. Ушул светтерден өзүбүз бир тандап алсак болот. Так, биз дагы ошондой эле мына сары светти коелу. Сары светти кое турабыз, мына 6F автоматтык түрдө мындай свет келип туруп чыгат. Ошол буюрса биз общий HTML тегтеринен бардык тегтерди окуп үйрөнүп бүттүк. Дагы манча-мунча калган болсо аны сабактын жүрүшүндө тегиздеп оңдоп кетебиз. И ошондой эле эртеңки сабактардан уже CSS менен чогуу иштейбиз. CSS'ти уже автоматтык түрдө биздин кодубузга киргизип өтүп баштайбыз.